Исламование анда болдум не дегенде просрочкага ким болсун. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын кызматкерлери Талас райондук мамлекеттик администрациясынын иш кагаздарын алып баруу боюнча ишмердүүлүгүн текшерүүгө алышты. Жыйынтыгында президенттин жарлыктарын аткаруу, министрлер кабинетинин токтомдору жана президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан чыккан токтомдордун аткарылуусу өз тартибинде жүргүзүлгөндүгү белгилүү болду. Негизинен биздин президентибиз тарабынан чыгарылган жарлыктардын бардыгы аткарууга алынып, тиешелүү буйруктар чыгып, тапшырмалар ар бир айыл өкмөттөргө жеткирилип, айыл өкмөттөрү боюнча ошол жарлыктын негизинде иш-чаралар түзүлүп, иш-чаралардын аткарылышы боюнча бизде тиешелүү бөлүмдөр айыл өкмөттөрү менен тыгыз иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын кызматкерлери мындан сырткары Талас районунун акиминин социалдык иштер боюнча орун басары Динара Баялиеванын алып барган иш кагаздарын иреттүү жана өз убагында аткарылгандыгы үчүн жакшы бааларын беришти. Талас районунун Бердике Баатыр айыл өкмөтүндө иш кагаздарын жүгүртүүдөгү бир катар кемчиликтер аныкталды. Сиз тараптан Анмар неме болду? Өзгө эметилген болуш керекпи? Болуш керек деген эмес, сиз ачык маалымат бериңизчи. Эмне себептен кармап жатасыз ошончо басып чыгып? Аталган айыл өкмөтүндө белгиленген иш кагаздарын жүгүртүүдө кемчиликтерге жол берилип, ал эми айрым документтер мөөнөтүнөн өтүп кеткендиги аныкталды. Буга байланыштуу айыл өкмөт башчысы түшүнүк жазып, кемчиликтерди 15 күн аралыгында жөнгө салуу милдетин алды. Инфодокс аркылуу келген документтер ошол жерде баягы мөөнөтү бир аз өтүп кеткендигине аныкталган да. Анан ошолорду азыр бул айыл башчынын өзү дагы убактысында келе албай үй бүлөлүк шартына байланыштуу жумушка да көп чыга албай калгандыгына байланыштуу ошол эмелер калып кеткен да. Алардын баарын эми булай бурса аткарып немесин коюп, анан бирок тиешелүү чара көрөбүз. Нуржанов айыл өкмөтүндө социалдык тармакка тиешелүү болгон бир катар аткарылууга зарыл болгон иш кагаздары жөнгө салынбагандыгы аныкталып, айыл өкмөт башчысы аны 1 ай аралыгында кемчиликтерди жоюу милдеттендирилди. Берден анча-мынча кеткен кемчиликтер болуп калды. Ошо кемчиликтерди жоюуга азыр мен өзүм былтыр ошо октябрдын 18-inde келгем. Анан азыр кичине жумуштарды келип бир сыра иретине келтирип оңдоп атабыз. Анан ушу бүгүнкү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча дагы кеткен кемчиликтерди Кудай буйрса ушу 1 айдын ичинде баарын оңдоп, баардыгын түздөйбүз да. Айчүрөк Жунушалиева Кара Суу айыл өкмөтүндө жооптуу катчы болуп 13 жылдан бери эмгектенет. Мындагы иш кагаздарынын көбүн аткаруу анын милдети. Азыркы мезгилде Кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасы менен документ жүгүртүүнүн баары электрондук ыкмага өтүп жаткандыктан ишинде бир топ жеңилдиктер орун алгандыгын айтат. 3 этап менен өтүп атабыз да. Биринчиси кызматы, анан электронный аймак, санарип аймак, анан документ инфодокс. Азыр аябай эле жакшы жеңилдиктер болуп калды. Мурун кагаз түрүндө бияктан чыгарып, кайра убактыбыз азыр үнөмдөлөт, жакшы. Жакшы бул программа. Ишке ашса бизге аябай эле жеңил. Мына справкаларды, мисалы, маалыматтарды ушул эме менен эле берип атабыз. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын өкүлдөрү Талас районунун Кара Суу айыл өкмөтүндөгү документтердин баары өз мөөнөтүндө аткарылгандыгын белгилешти. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын кызматкерлери Бакай Ата районунда да болушту. Президенттин жарлыктарын жана министрлер кабинетинин токтомдорун, тескемелерин, протоколдук тапшырмалардын аткарылышында одоно кемчиликтер аныкталып, анын негизинде Миң Булак, Ботерек, Оро, Ак Дөбө жана Өзгөрүш айыл өкмөт башчылары жана район акиминин 2 орун басарлары бир нече ирет түшүнүк каттарын жазышты. Өз кезегинде текшерүүчүлөр тарабынан аныкталган кемчиликтерди жоюу тапшырмасы берилди. Рахат Бишелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу.